Цемент қой. Құдай сақтасын, жігіттер, ақырмайдағыла. Қарағылатшы. Жаңыл елі оп тұр, чаңғы отыр дағы ділі. Құдай сақта, ойлағыла. Бишкек Ош каттамындагы учак авариялык конууга дуушар болду. Кыймылдаткычына чымчык кирип кеткен. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Манас эл аралык аэропортунда бүгүн саат 18:17 Бишкек Ош каттамы менен учуп келе жаткан авиатрафик компаниясынын учагы авариялык конууга дуушар болду. Бул тууралуу аэропорттун басма сөз кызматы билдирди. Учак Манас аэропортунан график боюнча учуп, бирок 10 мүнөттөн кийин авариялык конууга кабылган. Алдын ала себеп учактын кыймылдаткычтарынын бирине куш тийген. Жүргүнчүлөр стерилдүү жерге түшүрүлгөн, жабыркагандар болгон жок. Учурда учакты техникалык адистер текшерип жатышат. Сузак районунда балдарды сүзүп кеткен Hyundai Porter унаасынын айдоочусу үй камагына чыгарылды. Hyundai Porter унаасынын айдоочусу окуядан кийин 48 жаштагы жаран Жалал-Абад шаардык сотунун чечими менен райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилип, убактылуу кармоочу жайга киргизилген болчу. Өрөй учурган кырсык 2-майда болгон. Айдоочу кийчи жүк ташуучу аны токтотуп, бирок кыймылдаткычын өчүрбөй койгондуктан ал ылдый карай жылып, коомдук иш-чарада мектеп окуучуларын сүзүп кеткен 35 адам жарандар болгон, 10 бала дарылануу үчүн Бишкекке жеткирилген. Бүгүнкү күндө балдардын арасынан баш сөөгү сынган кызга жана ээги жаагы жабыркаган 2 балага операция жасалганы маалымдалды. Дарыгерлер бейтаптардын баарынын абалы туруктуу деп баалоодо. Урматтуу Москвадагы мекенештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, сиздерге Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Алдыңыздарда турган бардык документтерди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, продление 3 айга, 9 айга таза жана ишеничтүү базасына жооп берет. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp номер +7 916 044 66 24. Кызматыңыздарда Абдуталип. Садыр Жапаров Сузактагы кырсыкта жабыркаган балдардан кабар алды. Президент Садыр Жапаров 4-майда Бишкектеги тез жардам балдар клиникалык ооруканасында Жалал-Абад облусунун Сузак районунда массалык иш-чара учурунда жүк ташуучу унаа тебелеп кетип жабыркаган балдардан кабар алды. Аталган окуяда жабыркаган балдардын абалы оор деп эсептелген. 3-майда атайын борт менен Бишкекке жеткирилген. Мамлекет башчысы дарыгерлер балдардын ата-энелери жана коштоп келген туугандар менен баарлашты. Балдардын саламаттыгына кам көрүүгө эң мыкты дарыгерлерди тартууну, зарыл дары-дармектер менен толук камсыздоону тапшырды. Президент Садыр Жапаров балдардын ата-энелери менен сүйлөшүүдө болгон окуяны терең өкүнүү менен белгилеп, массалык иш-чарадагы коопсуздук чараларына кайдыгер мамиле кылгандарга комиссиянын ишинин жыйынтыгы менен чара көрүлөрүн белгиледи.